Саламатсыздарбы, элдик медиада жаңылыктардын кечки топтому алгач бүгүнкү күндүн кыскача мазмуну. Чек арадагы жаңжал жөнгө салынды, бирок аксакалдар мылтык жазданып жатып тажадык дешүүдө. Күндөзү жатсак, мылтыкты жаныбызга коюп жатабыз. Ал арада тажик жаранынын кыргыздарга карай айтылган сөзү жүрөк жылытты. Ал эки өлкөнү дос өлкө деп атады. А мы сегодня из-за куска земли убиваем друг друга. Адахан Мадумаров Гитлерди өлтүрүүгө кол койгонбу? Элдик медиага Адахан мырза эмнелерди айтып берди? Союздун тарап кетишине Мадумаров кол койгон. Гитлердин СССРге кол салышына дагы Мадумаров кол койгон. Мына ушул жана өлкөдө болуп жаткан жаңылыктарды биздин сайттан окусаңыздар болот. Депутаттар Кыргыз-Тажик чек арасында ок тийип ооруканага түшкөн 3 адамдан кабар алды. Андан чыгып депутаттар Аксайга барып жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Бүгүн 15 мартта Жогорку Кеңештин депутаттары чек арадагы кырдаал менен жеринде таанышуу үчүн Баткенге жөнөп кеткен. Алар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги абал жана түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар менен жеринен кабар алышты. Биздин келген негизи максатыбыздын бири ушул элдерге барып көрүп, ушу жабыркагандарды көрүп, элди көрүп, бүгүнкү күнгө чейин биз палатада көтөргөн маселелердин кимиси аткарылып атат, кимиси аткарылбай атат, кандай жолтоо болуп атат, ошону билиш үчүн келдик. Элдер менен жолугушуп, чек арадагы абалды көрүп атабыз. Чындыгында келгенде биздин ушул элдерибиздин аябай бизге жолугушуудагы бизге карата айтып аткан көйгөйү өтө агрессивдүү. Кыргыз-Тажик чек арасында жаралган кырдаалды жөнгө салуу үчүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков барган. Азыркы учурда эки тараптын сүйлөшүүсү болуп өтүп, кыргыз тараптын да, тажик тараптын да элдерин тынчтандыруу аракети көрүлүүдө деп билдирди вице-премьер-министр. Ал өз сөзүндө жолду куруу иштери улана берерин жана Аксай-Көкташ таамдык жолу салынып жаткан жер тилке Кыргызстанга караштуу экендигин билдирди. Чек ара кызматынын жетекчиси бир топ жетекчилер келип сүйлөшүүлөр болуп атат. Негизini белгилеп кетип турган нерсе бүт тажик тараптан дагы, кыргыз тараптан дагы ушул маселеге, ушул көйгөйлүү маселени чечиш керек деген жакшы ниеттери бар. Бирок жергиликтүү тургундар бийлик өкүлдөрү менен жолугуп жатканда арыз армандарын айтышты. Себеби буга чейин чек ара маселесинен улам эки эл ортосунда пикир келишпестиктер жаралып, бир тобу арага салган. Эки элдин ортосундагы конфликтти токтотуп бергиле деген сураныч менен жергиликтүү тургун кайрылды. Ага кошумча өлкөдө тынчтык, стабилдүүлүк болсун деген тилектерин айтышты. Чек арага бир кадам чечтиңерби? Айрыкча манасы биздин Аксайдан 68-жылдан бери сукун күндүгө башыбызда бар. Күндөзү жатсак, мынтыкты жаныбызга коюп жатабыз. 13-жылы мана мен баламды үйгө кирип, калтактап, неме кылып кеттик, курсан осанып, бош болуп, воданы берди деген чечкен жок. 14-күнү коңшусуну уруп, нопазын алып кетип, мен баламды атып кетти, мына турат губернатор бир ооз сураган жок. Жеңиш Разаков экөө охранасы менен кояндой заставанын ичинде жүрөт. Кудайга жалынгандай жалынсам чыкпады. Керекпи бизге ушундай губернатор? Керек эмес. Президентке жеткиргиле бир ишти чечкендер келсин. Ошондой эле коңшу тажик элинин жарандары дагы тынчтыкты каалашат. Соц тармактарда тарап жаткан жаран пикирин калтырып, кече биздин бир тууганыбыз каза тапты. Бүгүн дагы бири көз жумду. Мына ушинтип согуш башталат. Кыргыз туугандар тарыхта кыргыз-тажик эч качан согушкан эмес. Башкалар үчүн биз азияттыктарбыз. Биз бир үй бүлөбүз. Ошол үй бүлөдө чыр-чатак болуп жатсак кантип жашайбыз? Мындай пикири менен тажик жараны кыргыздарга кайрылды. Ал өз сөзүндө элди тынчтыкка чакырды. Эки мамлекет кылымдар бою ынтымакта өмүр сүргөнүн кошумчалап, биз согушту каалабайбыз деп билдирди. Уважаемые братья киргизы, вчера убили наших братьев, и сегодня убили еще одного нашего брата. А мы молчим. Не потому, что боимся, а потому, что уважаем вас, наших старейшин, государства. Мы можем 10 раз больше этого делать, крови. И, конечно, в ответ вы тоже.
И вот так начнется война. Да. Братья киргизы, спросите у своих устазов, ученых и любого. В истории никогда не было между Таджикистаном и Киргизистаном из-за кусок земли, из-за чего-то ссора или чего-то. В истории. Спросите. А мы сегодня из-за куска земли убиваем друг друга. Гитлердин СССРге кол салуусуна дагы Мадумаров кол койгон. Адахан Мадумаров айтылган сын пикирлерге какшык менен жооп берди. Социалдык тармактарда чыр болуп жаткан чек ара маселеси боюнча саясатчы Адахан Мадумаровдун да аты аталып, колу коюлган документтер чыга баштаган. Такталбаган документте чек арага жакын жайгашкан аймак 2009-жылы коңшу өлкөгө 49 жылга ижарага берилип. Ал учурда Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган Мадумаров кол койгонун көрүүгө болот. Союздун тарап кетишине Мадумаров кол койгон. Гитлердин СССРге кол салышына дагы Мадумаров кол койгон. Көптөгөн нерселерге кол койгон. А бирок бул ошол эки жанагы эки тараптуу макулдашуу боюнча сиздин колуңуз турат да, туурабы, агай? Эки тараптуу макулдашуу эмес, ал Тажикстан менен Кыргызстандын ошол кезде. Макулдашууга өкмөт, президент, анан жогорку кеңештин ратификациясы керек. Макулдашуу боюнча негизи ошондо кандай шарттар каралган? Эсиңиздеби? Ал шарттар Кыргыз егемен автожолун курууга жетишкенбиз. Бул тарыхта бүгүнкү ач кыйкырык жанагы сабатсыз кара ниеттер канчалык кыйкырбасын, ал Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз элинин эбегейсиз чоң жеңиши катарында тарыхта калат. Бул 49 жылга Тажикстан жерди алганбы же биз Кыргызстан алганбызбы? Ошону ачыктап бересизби? Биз алганбыз ал жерди. Биз алганбыз ал жерди. Ошол көпүрө ал Кыргызстандын көпүрөсү. Ал эл аралык уюмдун каражатына курулган көпүрө. И ошол көпүрөгө бүгүнкү күндө толук кандуу Кыргызстан ээлик кылат. 49 жылга алганбызбы же менчикке чыкканбы ал ошондо? Ал Кыргыз-Тажик чек арасынын демаркация, делимитация болуп расмий түрдө бардык келишимдер каралганга чейин биздин Кыргыз менен Тажиктин ортосундагы, Кыргыз менен Өзбектин ортосундагы чек ара бекитилген эмес. Ал арада бүгүн өкмөт алдында ондогон адамдар чогулуп нааразычылык акциясын уюштурушту. Алардын арманы Сокулук районунун Военный Антоновка айылынан сатып алган жер тилкелери айыл чарба багытында болгондуктан үй салууга мүмкүн болбой жатат. Бирок көпчүлүк карапайым эл учурунда бул аймактагы жерди алып жатканда сатуучунун сөзүнө ишенип, там тургузууга болот деген негизде сатып алышканын айтышат. Ортодо алданып калдык, бирок бул жер трансформация болот деген үмүт берип келишкендиктен чыдамыбыз кетип чыктык дейт. Бул китептерди мындай кылып сатышканда айыл чарба жерлер экенин ушул жерден биз алданганбыз да. Мындай кылып контурларга, участоктарга бөлүп сатышкан. Биз алданганыбыздын себеби ушул болгондо мамлекеттик гос акт. Жер тилкеси боюнча мыйзам бузулган жагдайлар Ош облусунда да ачыкка чыгууда. Өзгөн районунун Көлдүк айыл өкмөтүндөгү кооптуу аймакта жашаган 192 үй бүлөгө Мырзаке айыл өкмөтүнүн жер участогу берилген. Анын ичинен 91 үй салып, аталган айыл өкмөткө отурукташкан. Калгандары турмуш шартына байланыштуу үй сала албагандыктан бош турган жер тилкелери башка жарандарга берилип кеткен. Азыркы тапта мурунку жер тилкелеринин ээлери мындай көрүнүш мыйзамга туура келбейт деп берилген участогун талап кылышууда. Пулду сунуп коет, силер тегеренип атасыңар. Бизге окшогон бейгапар мынандай момундарды тебелеп атасыңар. Бардыгы бөөнчөн тили бир. Турдайым Ниязалиева Өзгөн районунун Тоодыйкан айылынын тургуну. Бул айылдын кооптуу аймагында жашаган жашоочуларга 1994-жылы Мырзаке айыл өкмөтүнөн жер участогу берилген. Турдайым айым ошол учурда жер тилкесин алган. Шарты жок үй сала албагандыктан ага тийиштүү жер тилкеси башка адамдарга берилип кеткен. Ушун мен ишенсеңер канча мээнетим кетти, таман акыман эч жыйынтык чыгара албадым. Себеби бизге окшогон карапайым адамдардын укугун тебелеп барчы. Эшигине барганда экинчи эшигиме келбе деген күндөрү да болду. Бирок жеримди алып, мен да элдей Рахимде айттым, сендей болуп үй сала албасам да 2 комнат кылып отурайын дедим. Азыр деле ошо мен тарап былтыр дагы бош эле.
келіп айтсам болбоду. Кечекенде айтып атпайбы, ким сатса ошол жооп берсин деп атат. Турдайым айым башкага берилип кеткен жерин кайтарып алам деп 15 жылдан бери аракет кылып келет. Бирок эч кандай майнап жок. Азыркы убакта кооптуу делген Көлдүк айылындагы турагында жашайт. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы баласына айыл өкмөт тарабынан жер тилкесин алган эмес. Акыры кыскасы же акимчиликте, же архитектурада бир жерде өтүп кетем го деген ой. Себеби мен давлениям кармап калат. Мына жерге келгенде да бир күн кармап калды. Анан өзүм токтотойн дейм, бирок баары бир токтона албайм. Кыжалат болуп кетем. Бир баламды салган жокмун. Менин бир балам чек алып бир жерге үй салган жок. Өздөрү эптеп эмгек кылып, оштон патинке сатып башка кылып туруп кичинекей домдордо отурат. Өзгөн районуна караштуу Көлдүк айыл өкмөтүндөгү кооптуу аймакта жашаган тургундар Мырзаке айыл өкмөтүнө көчүп келишкен. Биздин телеканалга арыз менен кайрылган Ниязалиева Турдайым айымга дал ушул жерден 1994 жылы жер берилген. Андан көп өтпөй 2004 жылы эч кандай соттун чечимисиз бул жер тилкелери башка бир жарандарга өтүп кеткен. Ал эми учурда бул жер тилкенин ээси азыркы учурдагы Өзгөн районунун акиминин орун басарынын жакындарына тиешелүү. Бул заңгыраган Хан Сарай түшкөн жердин алдыңкы тарабы Турдайым Ниязалиевага тиешелүү болгон. Учурда жер тилкеси Өзгөн районунун акиминин орун басары Рахимбек Мырзакуловдун бир тууган эжеси Тамара Мырзакуловага, жанындагы эле участок иниси Саитов Муратка катталган. Учурда үйдө акимдин орун басарынын уулу жашайт. Өзүн Саитов Амантур деп тааныштырган бул жигиттин сөзү такыр бөлөк чыгып, бир тууган агама катталган деп айтууда. Ал кимиңиз болот? Мен атам болот. Атаңыз болот. Негизи бул жердин жана сиздерде документтер барбы? Көрсөтпөйбү? Документ бар, бирок мен көрсөтө албайм. Эмеде? Кайсы жылдар алгансыз билесизби? 2005 жылы алганбыз биз. Азыр бул жерде сиз турасыз? Мен турам. Өз кимге катталган? Мен бир тууган акеме катталган. Жигит деген. Мезгилде шарт мезгил ошондой болчу. Ал мезгилде чырайта мынтип жер талашкан адамдар да жок. Мындай көрүнүштө Мырзаке айыл өкмөтүнүн башчысы Райымберди Курманкулов мыйзамсыз экендигин айтат. Бирок ушундай жолго барууга кезинде зарылчылык болгон дейт. Өзү мыйзам боюнча алганда жанагы табий кырсыкка кабылган атуулдарга берилген чечимдерди атмен кылуу өзү мыйзам жол бербейт да. Себеби бул каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ал атуулдарды ал көчкүдө көчүп чыгуу жалпы биздин милдетибиз болуп эсептелет. Бирок ошол мезгилдеги шарт ошол жерге ошондой акыбалга алып барганда, себеби өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр 94-төн 2007-ге чейин болгону башка бир 14-15 жыл бул жерлер кароосуз калып калып атпайбы? Кароосуз калып. Ал эми Өзгөн районунун акиминин орун басары Рахимбек Мырзакулов жер тилкелери бир тууган эжеси Мырзакулова Тамарага, иниси Саитов Муратка катталганын моюндады. Алар айылдык кеңештин чечими айыл өкмөтүнүн токтомунун негизинде алганын айтат. Ошол жарандар катары эле ошол менин эжем Мырзакулова Тамара алган, алып ал жерде турак жай салынып, мамлекеттик акт салынып, соттун чечими менен мамлекеттик акт алынып, бүгүнкү күндө ошол жерде турак жай турат. Бүгүнкү күндө сиздин уулуңуз жашайт? Бүгүнкү күндө менин уулум жашайт. Юридикалык жактан алган менин эч кандай тиешем жок. Менин иним агамдын бир тууган агамдын баласы бизнесте иштейт. Ошонун эмгеги менен табылып курулган нерсе. Бүгүнкү күндө юридикалыкта күчкө ошол жигите мен эгер эме кылса мен чакырып берем. Эч кандай мен айыл жерде тиешем жок. Көп жылдар бою жерди талап кылып келген Турдайым Ниязалиева сотко кайрылып, 2018 жылы облустук сот Турдайым Ниязалиеванын талабы канааттандырылсын деген чечим чыгарган. Бирок соттун чечими иш жүзүнө аша элек. Анабыздын Тамара деп, мунузун үкесине эме кылып туруп документтештирип, эки чекти бириктирип отурат. Мага да керек жашоо, бир эле байларга керекпи? Аялы bir günü bardı 9 жолду сот болду. 9 жолунун бирине катышпай койду Рахим. Ошол амалынан пайдаланды. Канча келдим жалынып эшигине. Рахим, мага чек алып берип кой. Мен үйүңдү талашпаймын. Агар ошол жерден көгөр, мага чек алып бер. Мен да үй салып чыгып кетейин деп. Жок. Ага көнбөдү. Учурда талашка түшкөн жер маселеси кайрадан райондук сотто каралат. Сот эртең 15 мартта өтөт. Бекзат Зарипбек уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Талас облусунун Кара Буура районунда жазгы жер айдоо иштери башталды. Жергиликтүү дыйкандар буга чейин пайдаланылбай турган кайракы жерлерди айдап, сафлор мая өсүмдүгүн айдап жатышат. Бакайыр айыл аймагында 75 гектар жерге аталган өсүмдүк айдалууда. Дыйкан Кеңешбек Тойчубековдун айдоо таласынан кабарчыбыз баяндайт.
Бүгүнкү күндө Кара Бура районунда жазгы айдап себүү иштери башталды. Быйылкы жылдын түшүмү үчүн аталган райондогу 28 000 гектар жерге айыл чарба өсүмдүктөрүнүн ар кандай түрлөрүн айдоо мерчемделүүдө. Бул кайракы жерде каңтар айдап, эрте жазда жердин нымдуулугу кетеректе сафлор май өсүмдүгүн себүүгө даярдык көрүп жаткан Кеңешбек Тойчубеков. Ал Бакай Ата районунун Кыргызстан айылынын тургуну. Акыркы 2 жылдан бери Бакайыр айыл аймагындагы кайракы жерден арендага жер алып, сафлор май өсүмдүгүн айдап келүүдө. Бул күнү дагы таң эрте өзүнө тиешелүү МТЗ 92 трактору менен жер айдоого киришкен. Муну мен Кыргызстан айылынан келгем, Бакай Ата районунан. Анан келип бу жерден 75 гектар арендага алдым. Ошого сафлор тигип, кичине өзүм тирчилигин кылып атам, дыйканчылык. Өткөн жылда сепкем, орточо айланып калды, өртө. Анан быйыл дагы буйруган көрөбүз. Гектарына 500 айланган. Трактору өзүмкү, былтыр сатып алгам. Ошо менен себип атырм. Кудай буйруса, дагы быйыл ишке ашабы деп турум. Кайракы жерде. Кайракы жер. Жазгы дыйканчылык иши облустун башка аймактарына салыштырмалуу Кара Бура жана Манас райондорунда эртерээк башталат. Район дыйкандары бул күндөрү эрте эгилүүчү өсүмдүктөрдү айдоого толук киришти. Быйылкы жылдын түшүмү үчүн жалпы район боюнча 30 000 гектарга жакын айыл чарба өсүмдүктөрүнүн ар кандай түрлөрүн эгүү пландалган. Жазгы айдап себүүгө 27 880 пландаштырып атабыз, Кудай буйруса. Мына 2 күндөн бери жер айдоо башталды. Кече бүгүн айдап атабыз. Мына бүгүн азыркы турган жерибиз Бакайыр айыл өкмөтүндө туруп атабыз. 75 гектар жерге сафлор айдалып себилип турган болуп атат. Кудай буйруса, 1-2 күн айдап бүтсөк, бүгүн айдаса, эртең айдаса бүтсө, планировка кылып, 1-2 күн ичинде себип бүтөбүз. 150ден 200 гектарга чейин кызылча, 24 000ден ашыгыраак фасоль, 1100ден ашыгыраак жүгөрүбүз, 1700 картошка, анын ичинде ушу 180 гектардан пландаштырып атабыз, ушу май өсүмдүктөрүн себүү боюнча. Бир эле ушул айыл өкмөтүндө, Бакайыр айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө ушу 75 гектарды айдап атабыз, 1-2 күндө бүтүп себебиз, Кудай буйруса. Райондо жазгы айдап себүү иштерине карата даярдыктар жакшы, бирок дыйкандардын бирден бир көйгөйү күйүүчү майдын кымбаттыгы болууда. Эгерде мамлекет тарабынан арзан күйүүчү майлар алынып келинсе, жергиликтүүлөрдүн капчыгын үнөмдөөгө өбөлгө болмок дешет дыйкандар. Нурузбек Шабдымек уулу, Чыңгыз Боккошов, Кара Бура району. Бүгүн таң эрте Бишкек шаарынын негизги көчөсү болгон Тынчтык проспектиси менен Киев көчөлөрүнүн кесилишине жайгашкан дүкөн, дарыкана жана акча алмаштыруучу жайларды ижарага алып иштетип жаткан ишкерлер көчө боюндагы унаа токтотуучу жайдын ордуна жашылдандыруу газондору отургузулуп жатканына нааразы болуп чыгышты. Ушул талаш тартыштын чоо жайын билүү үчүн элдик талкуу программасына ошол жердеги кеңселердин бирин ижарага алып иштетип жаткан Нурдин Ибраимов бийлик өкүлдөрү карапайым калктын иштөө шартын жакшыртып берүүнүн ордуна ар кандай тоскоолдук жаратып жатканына нааразы экендигин билдирди. Буга чейин парковка болуп келген. Анан кийин парковканы Кытайлар жол салганда парковканы алабыз деп жетишти. Ошондо мурунку мэр велосипедный дорожка жасайбыз деген да. Асфальт болот, велосипедный дорожка болот. Бул парковканы временный парковка кылабыз. Баягы парковканы эки эмес, анда бирөө токтогонго запрет болуп, бирөө бир кандай бир убакытка токтосо болот деген эме бар да. Мисалы үчүн эки знакта эки крест болсо ал токтогонго болбойт. Эс бирөө болсо временный токтосо. Ошондой временный токтобой турган бизге уруксат беребиз деген. Жактын кылып беребиз. Булар бу жерде асфальт болот, элдер бу жерде токтойт да кирип өзүнүн соодасын кылып кете берет деген бизге убада берген үчүн биз анан токтоп калганбыз. Өз кезегинде талкууга келген Бишкек парковкалар муниципалдык ишканасынын бөлүм башчысы Кабыл Кыдырмышев да өз сөзүн айтты. Маселе. Бирок эми ошону айтып атпайм, бир күндө чечиле калчу маселе эмес да. Ошо экени карап чыгалык, тиешелүү менен, мыйзамдар менен мыйзамды бузбастан иштешелик деп атпайлык бар. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы менен алыскы аймактар өнүгүш керек. Ал үчүн облус жана район башчылары инвесторлор менен иштөөсү зарыл. Нарын облусунун инвестициялык деңгээлин көтөрүү үчүн Теңиртоо аталышындагы эл аралык форум өттү. Анда облуста кайсы жана кандай тармакка инвестиция салса болору айтылды. Форум Нарын облусунун экономикасын өнүктүрүүгө багытталган. Анда жергиликтүү бийлик менен инвесторлор кызматташып, долбоорлорду иш жүзүнө ашыруу керек. Өкмөт тараптан келген инвесторлорго, ишкерлерге жагымдуу шарт түзүп беребиз дейт Нарындын ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов. Анан убакыттын тардыгынан эми көбү жасай турган иштерин айтылган жок да. Алар айтып атат, мына жасайбыз деп. Мисалы мына Турция мамлекети менен мына быйылкы жылы Кудай буйрса
детсад салынган атат 250 орындык. Ошондой эле парк оңдолот. Жумгалга детсад салынат. Ат башага дагы мына ушундай мына Агахан фондус аркылуу дагы бир топ иштер быйылкы жылы аткарылат. Жана оздоровительный комплекс салынат. Жана башка мисалы үчүн жана ирригацияга башкаларга дагы мына жеке эле баягы социалдык тармак эмес, мына башкаларга да жардам берип атат. Кызматташуу форумуна 37 мамлекеттин өкүлдөрү келди. Алардын ичинде элчи жана эл аралык уюмдар да бар. Алар экономикалык долбоорлорго, логистикалык борбор салуу, эт комбинатын куруу жана көмүр брикеттерин чыгаруучу ишкана ачууга кызыктар. Атайын ошол биздин тышкы иштер министрлиги аркылуу китептерди бүт элчилерге жана эл аралык уюмдарга таратканбыз. Бүгүнкү күнү болсо ошолордун ичинен биз 5 проектини презентация кылдык. Бул Ат башы районуна салынуучу соода логистикалык индустриальный хаб. Экинчиси болсо биздин область баягы мал чарба агрардык область болгондон кийин ошо мясо комбинатын салуу боюнча, үчүнчүбүз көмүр дагы бизде өндүрүштө көмүр мына быйылкы жылы 1 миллион 66 миң тонна көмүр өндүрүлдү. Мына жылдан жылга өсүп атат. Мына ошону мында брекет кылыш үчүн ошо боюнча презентация кылдык. Ошондой эле кубаттуулугу 2,4 мегабайт энергия берүүчү энергетикалык долбоорда өкмөттүн келечектеги пландарына киргизилген. Облусту өнүктүрүүгө өнөр жай, айыл чарбасы, кайра иштетүү жана энергетика тармагы негизги багыттардан болуп эсептелет. Кийинки баскыч жергиликтүү бизнесмендер менен дал ушул багытта сүйлөшүлмөкчү. Ушуну менен элдик медианын кабарчылары топтогон жаңылыктардын кечки топтому жыйынтыкталды. Биздин чыгарылышты элдик медиа сайтыбыздан, Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар.